Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Бүгүнкү сабагыбыз Фатиха сүрөсүнүн кээ бир пайдалары окумакчыбыз. Жана ошондой эле бул сүрөнү ар бир мусулман түшүнүш керек. Бул сүрөнүн ар бир мусулман баягы жок дегенде маанисин билиш керек. Эмнени окуп атат? Анткени бул деген намаздын рүкнү болуп эсептелет. Рүкүн деген бул эгерде бир этаждын бир рүкүнү дубалы жок болсо, баягы ал этаж үй кулап калат. Жана ошондой эле бул Фатиха сүрөсү бул рүкнү. Фатиха жок, намаз жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, кимде ким Фатиханы окуса, намазы жок деп. Ошондуктан намазда сөзсүз Фатиха окулушу керек. Андан кийин Аллах таала баарыбызга туура жана пайдалуу илим берген болсун. Жана ошондой эле Аллах таала ката кетирүүдөн сактасын. Куранда Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи роббил аламин, ар-рахманир-рахим, малики яумиддин дейт. Шейх айтат: Алхамдулиллахи роббил аламин, ва саллаллаху ва саллам аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Хадихи рисала тахтассу би баяни фаваиди суратул Фатиха. Бул рисала, бул кичинекей китепче. Ушул Фатиха сүрөсүнүн кээ бир пайдаларын баяндап бермекчи. Бул сүрө өтө улуу сүрөлөрдөн, Курандагы өтө улуу сүрөлөрдөн. Жана бул деген Фатиха деп аталат. Фатиха деп эмнеге аталат дегенде, лианнаха ифтутиха биха ал-мусхаф аш-шариф. Анткени ал бул сүрө менен ошол нурдуу болгон, шарапаттуу, баягы берекелүү Куран китеп ушул сүрө менен ачылып, ушул сүрө менен башталат ачылганда. Вахи аввалу сурату фиха. Жана Курандагы эң биринчи сүрө болуп эсептелет. Андан дагы мунун аттары бар өзүнүн, ошол Фатиха деген дагы бир атын бири, ва тусамма бисаб'a матани. Жети кайталанып туруучу деген дагы өзүнүн бир ысымы бар. Лианнаха саб'a аят. Анткени бул өзү 7 аяттан турат. Аллах таала дагы буга далил Куранда Хижр сүрөсүндө мындай дейт: Кал Аллаху таала: "Ва лакад атайнака саб'ан минал матани вал Кур'анил азим" дейт. Биз сага 7 кайталанып туруучу улуу Куранды бердик дейт. فهي سبع المثاني وقيل سميت بالمثاني لأنها تكرر في قراءتها في كل ركعة. Дагы бул эмнеге маthani бул кайталанып туручу деп айтылган? Анткени намазда дагы бул ар бир рекетинде кайталанып окулат. Мунун дагы бир өзүнүн ысымдарынын бири тусамма уммул Кур'ан, Курандын энеси деп айтылат. Лианна умму шей ал-асл аллади ярджи илейхи шей. Анткени умму шей деген бир нерсенин уммул Кур'ан дегенде Курандын энеси жана. Же болбосо биз бир нерсенин энеси дегенде ошонун башаты ошол нерседен башталат. Ошол энесинен деген маанида. Ал-Кур'ан ярджи фи маанихи ила ма татадаммадуху хадихи сура. Курандын бардык мааниси, башка сүрөлөрдүн бардык мааниси ушул Фатихада камтылат. Фатиха ушул улуу Курандын энеси болуп аталат. Курандагы бардык сүрөлөрдүн бардык мааниси баягы Фатиха сүрөсүнөн кайтат. Ва тусамма бис-сала или кавлу наби саллаллаху алейхи фи хадил аллади ярбихи ан раббихи. Жана дагы бул Фатиха сүрөсү дагы бул сала, намаз деп дагы, же болбосо дуа деп дагы айтылган. Дуа деген дагы өзүнүн аты бар. Буга далил пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бул деген хадиси кудси деп коет, Аллах тааладан риваят кылган хадис. Аллаху жалла ва аля якулу qasamtu as-sala bayni wa bayna abdi nisfayn. Мен намазды дейт, экиге бөлдүм дейт. Пендем менен менин ортомдо экиге бөлдүм дейт. То есть жарым-жарымдан. Яни al-Fatiha, Fatiha сүрөсүн айтып атат бул жерде. Ва иза qala alhamdulillahi rabbil alamin дейт. Эгерде менин пендем аламдардын Роббиси Аллахка мактоо болсун деп айтканда дейт, Аллах таала эмне дейт? Асна алейи абди. Не дейт? Пендем мага мактоо айтты, мени даңктады, мени мактады, мени арулады деп айтат дейт. Фа иза qala, эгер пендем дагы айтса дейт, не деп? Ар-рахманир-рахим, малики яумиддин деп айтса дейт, Аллах таала айтат экен эмне деп? Кал Аллах маджадани абди. Мени пендем, Аллах таала айтат экен, мени пендем даңктады, улуулады мени. Фа иза qala ияка нa'буду ва ияка настаин ва qal, эгерде пендем мен сага гана сыйынам, сенден гана жардам сураймын деген аятты окуганда эмне дейт? Аллах таала айтат экен, хада байни ва байна абди нисфейни ва ли абди ма са'ал дейт. Ушул жерден баштап, ушудан өйдө жагы, мисалы алхамдулиллахи роббил аламин, ар-рахманир-рахим, малики яумиддин дегенде ушуга чейин мага дейт. Аллах мага тандык болот дейт ушул жери. Пендем мени ушул жерде мени мактады дейт. Эми калганы бул пендем үчүн дейт. Кайсы жерден баштап? Ияка нa'буду ва ияка настаин, ихдина сиратал мустaqim, сиратал лазина ан'амта алейхим, гайрил магдуби алейхим ва лад-далин. Калган 4 аят пендеме тандык дейт.
Анан жөн эле ушинтип айтып койбостон вали абди ма саални. Пендем эмнени сураса ошону берем дейт. Мынакей. Суратул Фатиха 7 аят. Фатиха сүрөсү 7 аяттан турат. Салат аятат нисфу минха лилла. Ошонун 3-өсү Аллах Таалага. Ва сана алаллахи азза ва жал. Аллах Таалага багы мактоо айтып даңктаган аяттар бул Аллахка багы кайтат. Ва саласа нисфу минха ли абди. Ал эми калган аят болсо пендеге таандык болот. Мин кавлихи ва яка настаин. Биз сага гана сыйнап, сенден гана жардам сурайбыз. Яка набуду ва яка настаин. Сага гана сыйнап, сенден гана жардам сурайбыз дегенде яка настаин деген жерден баштап бул пендеме таандык дейт. Жана кассамту сала дегенди намазды экиге бөлдүм дегени Аллах Тааланын айтканы хадиси кудсиде ошол Фатиха сүрөсүн экиге бөлдүм дегени. Жана дагы бир ысымдарынын бири бул Фатиха сүрөсүн тусамма бир руqya. Руqya деп те айтылат. Руqya деген ошол шариаттын негизинде адамды дарылоо, же болбосо адамга дем салуу. Шариаттын негизинде Куран сүннөттө кандай келген болсо ошондой. Буга далил лианна нафар мин ас-сахаба аллазина назала ала hayy min al-ahya al-arab истадафухум фалам юдайифухум. Буга далил дейт сахабалардын канча бир топ пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам учурунда ошол арабтардын бир айылдардын биринде ошол жактан өтүп бараткан болот дагы. Андан кийин түн болуп калган болот. Анан кийин ошол жерден бир айылды көрүп ошол жерге түнөйүл дегенде фалам юдайифухум, аларды баягы айылдарына түнөтпөй койшот. Фалудига кабирухум. Анан ошол айылдын башчысын бир нерсе чагып алган болот. Фажау ятлубуна мин ас-сахаба ар-руqya. Анан алар ошо айылдын сыртында түнөмөк болушат да сахабаларчы, тигилер үй эме айылдарына киргизбей койгондо. Анан кайра сахабаларга келет дагы баягы руqya кылып бергиле, биздин башчыбыз ушинтип ооруп калды деп келет. Факала ас-сахаба иннана нурqi валакинна убидум ан tudayifuna фала нурqi илля bij'lin. Алар айтат, биз башчыңарга руqya кылып беребиз, бизди түнөтөсүңөр, андан кийин bij'lin акысына руqya кылабыз дейт да, акысына. Яни би ажр. Фашаррату лахум qati'an min al-ghanam. Андан кийин тигилер макул болгондо, анан сахабалар айтат дагы бизге бир нече гана qati'an деген ошол бир нече канча бир кой бересиңер дейт да. Факара алейхи суратул Фатиха. Ага суратул Фатиханы окушат дагы. Башка риваяттарда 7 жолу окуду деп келет. Бул жерде ошо суратул Фатиха деп эле келет. Факама каанна бабуита мин ниқан. Ал дейт эч нерсе болбогондой ошо айыгып туруп кетет дейт сразу. Фаламма каддаму ala nabiy sallallohu alayhi vasallam akhbaruhu bima hasal. Андан кийин алар ошол жактан болуп ошол түнү түнөп андан кийин эртеси пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келгенде ошол эмне болгонун, эмне кылышкандарын, руqya кылганын баардыгын пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга айтышат дагы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ва ма адрака аннаха руqya" дейт. Сен билбейт белең дейт, ошо Фатиха сүрөсү бул руqya экенин дейт. Бирөө ооруп атса, ошого шыпа кылына турган сүрөлөрдүн бири. Ошондуктан ушул нерсе сүннөттөн далил. Кимде ким ооруп аткан болсо, Фатиха сүрөсүн 7 жолу окуп, 3 жолу окуп, чек жок негизи. Кандай окуса, окуп, дем салып жүрсө, бул сүннөт болот. Эгерде бир жери ооруп аткан болсо, ошо биринчи дем салып, өзүнө андан кийин жанагындай медициналык дарыларга кайтса, бул жакшыраак болот. Дароо эле медициналык дарыларга кайтпай, биринчи шарият менен өзүнө дем салып, андан кийин шыпасы болсо болду. Эгерде эми биринчи ошол өзү себепчи болот, руqya кылгандан кийин дуа кылат Аллахка кайрылып, ошол ооруп аткан жеринен өзүн айыктыруусун, андан кийин себебин кылат. Ал эми шыпа берүүчү бул Аллах Таала. Эгерде айыккан болсо айыгат. Эгерде ал дагы болбой, руqya болбой аткан болсо, андан кийин медициналык дары-дармектерге кайтып, ошолорду колдонот. Аларды дагы себеп катары кылат, аларды айыктырат дебейт, просто себеп. Таваккул Аллахка болот. Айыктыруучу Аллах, дары-дармек, руqya жана дем салуучу дагы бул жөн эле себептерден. Андан кийин ушул жерден дагы айта кете турган нерсе, адам өзүнө руqya кылган жакшы. Эмнеге? Анткени адам өзүнүн акыбалын өзү билет. Канчалык деңгээлде ооруп атканын, качан ошол руqya кылып бүткөндөн кийин дагы, ошо кылып атканда дагы Аллах Таала көрүүчү да, билүүчү дагы. Пендесин билип турат канчалык кыйналып атканын. Ошол руqya кылып атканда дагы өзү ооруп аткан инсандын, кыйналып аткан инсандын дуасы дагы кабыл болот. Бул мустажаба, дуа мустажаба деп коет, баягы дуа кабыл болуучу адамдардын дуаларынын катарына кирет. Пенде качан кыйналып атканда дуа кылса, биизнилла Аллахтын уруксаты менен баягы дуа кабыл болот. Өзүбүздүн китебибизге кайталы. Вахия суратун азиматун ядулла аля азаматиха анна Аллаха жаала кираатаха рукнан мин арканис-сала. Бул сүрө өзү улуу сүрөлөрдөн бири, жана мунун улуу сүрө экенинде Аллах Таала намаздын рүкүндөрүнүн бир рүкүнү кылып койгон.
Эгерде ким Фатиха сүрөсүн окуган болсо, анын намазы намаз эмес, кайра кайталаш керек аны. Аллаху алим. Wa annaha tukarrir fi kulli rak'a деген Фатиха сүрөсү ар бир рекетте кайталанып окулат. Фахада yadullu ala azamatin hadhihi сура. Ушул нерсе намаздын ар бир рекетинде окулушу бул ушул сүрөнүн улуулугуна далалат кылат. Жана бул деген өтө улуу жана көптөгөн пайдаларды дагы жана маанилерди да камтыйт. Фафиха анва таухид салата. Бул таухидтин ушул үчөөнү тең ичине камтыган. Таухид үчкө бөлүнөт. Таухид улухия, таухид рубубия жана таухид асма ва сифат. Мисалы, биринчи аяты Алхамдулиллахи роббил аламин дегенде бул таухид рубубия. Аламдардын роббиси. Аллахка мактоо болсун деп атпайсызбы? Роббиси. Робби бул эмне? Мурабби, то есть тарбиялоочу, мудаббир, башкаруучу, мутасарриф, ар кимге рызыкларын бөлүп берүүчү, башкаруучу, рубубия. Ар-Рахман Рахим, Малики Яумиддин. Аллах ким? Мээримдүү жана ырайымдуу жана Малики Яумиддин, кыямат күнүнүн падышасы, Малики ысымы, Ар-Рахим ва Рахман бул Аллах тааланын ысымдарынан жана сыпаттарынын бири. Хада фихи таухид асма сифат. Ушул жерде таухид асма ва сифат бар. Аллах тааланын өзүнүн коос ысым сыпаттарына далил ушул. Анан кийин үчүнчү таухид улухияга ваяка нахбуду, мен сага гана сыйынам, ваяка настаин, жана сенден гана жардам сурайм дейт. Мынакей жардам суроо, коргоо суроо бул дагы ибадат, дуа кылууга кирет. Бул дагы ияка нахбуду, сага гана сыйынам, сага гана ибадат кылам деп атпайбы? Мынакей эми ушул жерден да көптөгөн адамдарга да таң каласың. Ушул аятты ар бир намазында кайталап окуйт дагы, ушул аятты, ушул сүрөнү кайталап окуйт дагы, барып бирөөлөрдөн, өлүктөрдөн, арбактардан жардам сурайт. Бул тууралуу да өзүнчө айтабыз иншалла кийинки бөлүгүндө. Таң калган нерсе ошол. Азыр айтып коеюн дегем ошол. Ушул сүрөнү кайда окуп, ушул аятты окуп атып дагы анан кийин өлүктөрдөн жардам сураган, бактарактардан жардам сураган, өлгөн зат, арбактардан, кандайдыр бир жандардан жардам сураган инсандарга таң калып бүтпөйсүң. Жана бул сүрө өзүнүн дуаларды камтыйт да. Дуа деген өзү экиге бөлүнөт шариятта. Дуа ал-ибада жана дуа мас'ала деп коет. Эми дуа ал-ибада, ибадат дуасы деген эмне дегенде, бул деген ар бир жакшылык амал ушул дуа ибада деп аталат. Мисалы, намаз, орозо, хаж, умра, садака, зикир кылуу. Эмнеге дегенде лианнака татлубул ажр. Ва дуа ибада деген эмнеге дегенде сен бир амал кыласың да, ва тафал хада туридул ажр. Сен ушул нерсе, пенде ушул нерсени кылат дагы, анан ушул нерсеге Аллахтан эмне кылат? Үмүт кылат. Эмнесине? Ажырына, сообуна үмүт кылат. Ушул хаж, умра бардык дене мүчө менен кылынган, тил менен кылынгандын бардыгы дуа ал-ибада деп коет. Ибадат дуасы. Бардык жакшы амалдар ушул кысымга, ушул бөлүмгө кирет. Экинчи түрү бул дуа ал-мас'ала. Же болбосо дуа талап деп коет. Талап кылуу дуасы, суроо дуасы. Бул мисалы Аллахумма гфирли, Аллахым мени кечир. Аллахумма архимни, Аллахым мага ырайым кыл. Аллахумма анжини минан нар, Аллахым мени тозоктун отунан куткар, тозоктон куткар. Аллахумма адхилнил жанна, Аллахым мени бейишке киргиз. Ушул дуа мас'ала же болсо дуа ал-мас'ала талап деп коет. Баягы талап кылуу дуасы, сураны дуасы. Эми дуа ал-мас'алага ушул сүрө экөөнү тең камтыйт. Дуанын ушул эки түрүн тең камтыйт. Биринчи түрү дуа ал-ибада, жана солих амалдар, намаз, садака, орозо, зикет, хаж, умра жана башка ибадаттар кирет ушуга. Ал эми экинчи дуа ал-мас'ала бул деген ошол адам эмне муктаж болсо ошону сурайт. Мисалы, кечирим сурайт, жаңы эле айтып өткөндөй эле, жаңы эле өткөн Аллахумма гфирли вархамни ванжини, Аллахумма анжини минан нар, Аллахумма адхилни ал-жанна. Ушунун баары тозоктон куткар, тозоктун отунан куткар жана бейишке киргиз. Ушунун баары дуа ал-мас'ала болуп эсептелет. Буга далил ихдина сиратал мустaqim. Аллахым бизди туура жолго багыштагының, туура жолго салгының. Сиратал ладина ан'амта алейхим. Кайсы жолго? Сен мээрим кылган, сен жакшылык кылган адамдардын жолуна бизге салдың. Бул кайсы? Мусулмандардын, ахли суннанын жолу. Ушул жолго бизди сал дейт. Ушуну талап кылып сурап атат.
ушул нерседен баштап андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан хадис келет, жана бул нерсе сүннөт болот. Ар бир намаздан кийин Фатиха сүрөсү бүткөндөн кийин вала даллин деп бүткөндөн кийин сүннөт болуп эсептелет эмне? Амин деп айтуу. Вала даллин дегенден кийин жамаат менен имам айткандан кийин имам менен чогуу айтуу сүннөт болуп эсептелет. Амин деп. Амин дегендин мааниси Аллахым менин дуамды кабыл кыл деген сөз. Анткени Фатиха сүрөсү дуа кылып атабыз. Биз биринчини дуанын шарттары аткарылып атат. Биринчиден Аллахты мактап атабыз. Алхамдулиллахи роббил аламин. Аламдардын Роббисине мактоолор болсун. Ар-Рахман Рахим. Аллахты даңктап атабыз. Аллахым, сен эмнесиң? Мээримдүүсүң, сен ырайымдуусуң деп. Малики яумиддин. Сен кыямат күнүнүн падышасысың деп. Биз Аллах Тааланы мактап, дуанын өзүнүн адептерин да сактап келатабыз. Бул сүрөдө дуанын адептери да сакталат. Андан кийин эмне кылабыз? Өзүбүз тууралуу сурайбыз. Аллахты мактадык, андан кийин өзүбүз тууралуу сурайбыз. Эмне деп? Ва ияка набуду ва ияка настаин. Аллахым, мен сага гана сыйынам, сенден гана жардам сурайм. Мынакей, сага гана сыйынамын, сага шерик кошпоймун. Биз убада кылып атабыз, сага шерик кошпойм, сага гана сыйынамын. Ва ияка настаин. Сенден гана жардам сураймын, арбактан, өлүктөн, жана башкадан, таштан, дарактан, тоо таштардан жардам сурабаймын, сенден гана жардам сураймын. Сага гана сыйынып, жана сенден гана жардам сураймын. Ихдина сиратал мустаким. Мени туура жолго салгының. Сиратал лазина ан'амта алейхим. Сен немат берген, сен жакшылык берген адамдардын жолуна салгын. Алар ким? Пайгамбар жана кимдин жолдор? Сахабалардын жолуна салгының деп атабыз. Ушинтип суранып атабыз. Андан сиратал лазина ан'амта алейхим гайрул магдуби алейхим валаддалин. Сенин каарыңа калган адамдардын жолуна эмес, жана адашып калган адамдардын жолуна эмес. Сен туура жолго салган адамдардын мени да салгының дегенден кийин дуа кылгандан кийин амин деп айтуу бул мустахаб, сүннөт болуп эсептелет. Бул амин деген Аллахым, менин дуамды кабыл кыл деген сөз. Жана дагы Аллах Таала баарыбызга туура жолго салган болсун, жана туура жолдон Аллах Таалам адаштырбаган болсун. Андан кийин дагы бул деген ошо элчилерди жана алар эмне менен келсе ошону тастыктоо бар. Элчилерди тастыктайт, элчилердин келишин, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын келишин, жана ага чейинки элчилер пайгамбарларды тастыктайт келгенин, жана алар эмне алып келгенин да тастыктайт. Анткени каулуху роббил аламин, аламдардын Роббиси деген сөз. Роббу хуваллази юслиху ибадихи ва юраббихим. Анткени Робб башкаруучу, бул дүйнөнүн ээси, бул дүйнөнүн башкаруучусу, бул дүйнөнүн башчысы, бул дүйнөнүн башкаруусу, тарбиялоосу, ошол гана пенделерин туура жакка тарбиялайт. Вал муктада тарбиятихим ан юрсила илейхим ар-русул ли хидаяти ва тарбиятихим. Ал эми ошол пенделерин туура жолго салыш үчүн Аллах Таала эмнелерди жөнөткөн? Элчилерди жөнөткөн, китептерди түшүргөн. Эмнеге? Ушул адамдарды туура жолду көрсөтүш үчүн, туура жолду баяндап бериш үчүн элчилерди жөнөткөн. Ва хада мин мактатат рубубия. Бул деген Аллах Тааланын өзүнүн рубубиятынан тарбиялайт ушинтип. Жана туура жолго келишине ихдина сиратал мустаким. لا يمكن الاهتداء إلى صراط المستقيم إلا بالرسل عليهم الصلاة والسلام وفيها إثبات الرسالات. Эми адамдардын туура жолго салынышы мүмкүн эмес эгерде элчилер келбесе. Элчилер аркылуу, элчилердин ортосу менен Аллах Таала элчилерди себеп кылып туура жолго элдерди салган. Бүгүнкү сабагыбыз ушу менен бүттү. Кийинкибиз иншалла ушул сүрөдөгү кандай деген адамдар адашкан, ушул сүрөнүн маанисинен туура эмес түшүнүшкөн, кандай деген жамааттарга дагы ушул аятта исламдан чыккан жамааттарга, адашкан жамааттарга кандай гана жооптор бар экенин дагы баяндайбыз. Жанагы арбактар урат, арбактар коргойт, арбактарга ортомчу кылып аткандарды дагы ошолорго дагы Курандан, хадистен далил алып келип аларга дагы жооп бергенге аракет кылабыз. Аларга эмес, эми биз өзүбүздүн акыйдабызды бекитиш үчүн ошол аяттарды алып келип ушул Курандын көптөгөн пайдаларды алабыз. Аллах Таала баарыбызга туура жана пайдалуу илим берген болсун. Аллах Таала баарыбызды адашуудан сактасын, жана дагы Аллах Таала илимибизге амал кылгандардан кылсын. Баарыбызга Аллах Таала туура жолдо бекемдик берсин.
жана дагы ошо алган илимибизге Аллах таала амал кылгандардан болсун. Насаллаллаху яраунал хакка хаккан ва ярзукуна ваттибахи. Аллах тааладан сурайбыз, Аллах таала бизди туура жолго салсын жана ошо туура жолду ээрчигендерден кылсын. Ва яраунал батила батилан ва ярзукуна ичтидабихи. Жана ошондой эле бизди жалганды жалган деп көрсөтүп, алыс болгон адамдардан кылсын. Ва саллаллаху ва саллама аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.